Свет болсо өчүп калды. Аябай тез өчүп турат. Антпесе болбойт. Бул жерде кухня. Кухня аябай тар, ошон үчүн эптеп көрөкөт. Бул зал. Бул болсо жатакана. Ак кеме эрте жаздагы турналар, курман-жандатка жана башка тасмаларда роль жараткан Назира Мамбетова 23 жылдан бери Барак ТВ'деги 2 бөлмөлүү батирде турат. Бүтүндөй өмүрүн сахнага арнап, анда жараткан ролдору менен жашап келе жаткан актрисага батир берүү сунушун кечээ 15 февралда депутат Ирина Карамушкина Жогорку Кеңештин жыйынында айтып чыккан. Бирок Мамбетовага 1972 жылы мамлекет тарабынан Ошто 2 бөлмөлүү батир берилген. Ош Кыргыз драма театрында иштеп атканда 2 комнат квартира берген. Аны приватизация кылып, анан бияка сатып келгенден кийин $1,500 94-жылы сатып бияка келдим. $1,500 үй эмес сарай келбейт экен. Анан ошону менен ушул үйдүн ээси процентке акчаны алган, анан процентти төлөй албай, анан үйүн бошотуп берген, пока жашаптыр деп. Жашап атам, анан ал киши өтүп кетти. Анын кызы бу жерде пропискада, бул үй меники эмес. Анан 23 жылдан бери ал кыз Россияда жашайт. Анан эгерде ал кыз келип же үй меники да бошотуп бериңиз десе, мен бошотуп берем. Анан каяка барам бир Кудайдын өзү билет. Анан мен бул 23 жылдан бери эмне үчүн үй сурабайсың, эмне үчүн жүрөсүң дегенде суроолор болуш керек. Өзүңөр билесиңер, 90-жылдары ар ким иптеп күн көрүбөктөп оокат кылган. Бирөөнө үй бермек түгүл, бир кусок нанга жетпей алган жашоодо болгон. Андан кийин эми мен догурунуп жашаганды көп жакшы көрөм да. Догуруна албайм. Анан Кудайдын буйруганы, тагдырдын жазганы деп күтүп жүрөбүз. Анан кече күнү ушу улуу урматтуу Карамушкина ушул маселени козгогон экен. Эми болуп калса 1000 мертебе ыраазымын, болбой калса дагы 1000 мертебе ыраазымын. Мен эми аз күнүм калдыбы, көп күнүм калдыбы Кудай өзү билет. Бирок акыркы жылдары бир бутумду сунуп, өзүмдүн үйүм деп бир жашаганга туш келип калсам, ага да мен ыраазы болот элем. Назира Мамбетова билдиргендей, чынында ага окшоп театрда иштеп, үй жок батирде жашаган артисттер көп. Алар мамлекеттин берген аз айлык маянасы менен жан багып, өлбөстүн күнүн өткөрүп келишүүдө. Чыгармачыл адамдар жулунуп, үйүм жок деп бирөөнү барып жакалай албайт экенбиз дейт актриса. Үйсүзбүз. Анан үйсүз адам, ачка адамдан кантип чыгарма пайда болот. Муну өкмөттүн алдында суроо койсок да болот. Качанга чейин унчукпай, качанга чейин ляппай деп жашайбыз. Муну өкмөт өзү таразалап алсын деген сөздү айткым келет. 3000, 4000, 5000 народный артисттер 10 000, 12 000 деген сом менен жашашат. Анан ошол жашоо менен кантип жашап атат, мен өзүм таң калам. Мен таң калам. Кээде боорум ооруйт, кээде айла жок, кандай кылыш керек? Мен өзүмдүн атынан деле айтып аткан жерим жок. Биз чыгармачыл адамдар үйсүзбүз деп. Мен ушул театрда иштеген адамдардын атынан айтып атам. Ушул мына үй куруп беребиз деп атасыздар. Ошол үй куруп берген күндө дагы ошол үй кимге тиет белгисиз. Кыргыз Республикасынын эл артисти Назира Мамбетова учурда 69 жашта. Бир кыз, бир уулдун апасы, 4 неберенин чоң апа, тайенеси. 23 жылдан бери ушул Барак ТВ'деги үйдө кыз узатып, уул үйлөп кудаларды тоскон. Учурда Кыргыз мамлекеттик Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрында эмгектенет. Курманбекте айканышты кийген болчумун. Кыздар белин бир аз чоңураак кылып кийип койгон экен. Мен өз колум менен бүктөп алган болчумун. Каалайын кымылдан. Атыңызды бериңиз, айтканыма көнүңүз. Хан душман калайман салса, оолуңузга жандан мурун өлбөйбү?